Ошентого кийин университет бүткөндөн кийин жумушту сиз биринчи орто мектептен баштадыңызбы? Ооба. Биринчи мен Фрунзе мектебинде иштеп калдым, Кара Суу районунун Мадыда. Жолдомо менен мурда жиберчү эле, кайсыл жакка жиберсе ошол жакта иштейсиң. Анан ошентип келип, анан 78-жылы анан Лейлекке келип, өзүм окуп кеткен Ленин атындагы орто мектептен иштедим. Ошентип Кыргызстан 40 жылдыгы мектебинде иштедим. Ал жерге жаңы мектеп түшүп, ошондо дагы көп жыл иштеп калдым. Иштегенде да ушул дайыма бүт ал кезде баягы класстан тышкаркы ийримдерде сөзсүз комуз, би, анан ошол хор деген ушулар сөзсүз болчу да. Анан жана көркөм окуу, ошентип ошолор окуучуларга айрыкча ошондо эле элдик музыка, мына биздин музыка сабагыбызда ошол биздин залкарлар жөнүндө, салттык музыкалык аспаптарыбыз жөнүндө аз бөлүнгөн. Ошондон бери эле биз музыка мугалимдери республика боюнча эле айтып жүрүштү. Ошо эмнегедир классикалык дүйнөлүк композиторлор аябай көп кирип калып, өзүбүздүн залкарлар кирбей калды дегендей. Ошол мисалы үчүн кантип эле кийин болушмада жыйынтыктарда эле залкар керек болсо Зайниддин Иманалиевтерди окутуш керек. Бүгүнкү күндө Фахирдин Баяков деген залкар комузчу, Саадабай Шабдановдорду окутуш керек. Төлөн Касаболотов деген кыйын агай бар комуз. Мен комуз жаатында айтып атканым эжекелерибизден толтура ушул мисалы үчүн Самар эжекей жөнүндө барча билет мугалимдер азыр бүтүндөй окуу жайларда комуздан берип келаткан залкар мугалимдерди деле көп билебиз. Алардын окуучулары дүйнөнү түрө кыдырып жүрөт. Ошол окуучулардын 1-класстан 7-класска чейинки музыкалык китебине ушул республикабыздагы мыкты устаттарды дагы өмүр баяндарын, чыгармачылыгын киргизсе жакшы болот эле деген сунуштарды берип жүрөбүз. Айрыкча мен мына көркөм музыкалык мектеп өзү 90-жылы министр Акын Токтосартовдун мезгилинде биздин маданият бөлүмүнүн башчысы Мажит Алдакулов ушундай бир ачылыш жасап, эми мактангандай болсок мактансак деле болчу да, мына таластык досторум мактанбай эле айтайын дегендей. Кыргызстандагы негизи бардык эле көп райондордо бир эле, бардык эле райондо бирден музыкалык мектеп бар да. Биз деген биздин райондо 2 музыкалык мектептер да. Ушул 2-нчи мектеп деп отурасыздар азыр, Кулунду көркөм музыкалык мектеби. Бул 90-жылы ушул Мажит Умаровичтин Лейлек району ушундай 2 эмеде аймакта жайгашкандыктан ылдыйкы анан өйдө жактагы болуп, ошон үчүн ылдый жакта дагы сөзсүз бир балдардын искусство мектеби болуш керек эле дегенинен анан Акын Токтосартов келип бир сапар менен келгенде ынандырып, көрсөтүп, бул жактан чек арага чейин, анан аркага чейин бүт аймактарды көрсөткөн. Анан мына эчин эле райондун жарым калкы жашайт турбайбы деп 90-жылы ошол Мажит Алдакуловдун демилгеси менен дагы, аракети менен дагы ошол кишинин чындыгында эмгеги менен ушул мектеп ачылып калды. Алгачкы директору болуп обончу, аткаруучу Камчыбек Жайнаков, аны Сүлүктүү шаарында маданиятты башкарып турчу. Ошондой болсо дагы анан Мажит Алдакулов суранып ушундай жаңы искусство мектеп ачылып атат. Анда бардыгы музыкалык мектептер биздики көркөм музыкалык деп жанагы сүрөт өнөрүн дагы кошуп алып кете турган деп ушунчалык бир өзгөчө мектепти ачып беришкен да. Ал деген ошондон бери жакшы райондун деңгээлинде, облустун деңгээлинде республикалык конкурстарга катышып атат. Айрым сүрөт жагайларынын окуучуларынын сүрөттөрү эл аралык конкурстарга чейин барып келди да, көркөм өнөр боюнча.
Анан ошонон мен биринчи айтканда филиал болуп ачылган бул мектеп 83-жылы өзүм баштап ачкам. Анда дагы Майыштагай ошондо ушу кичине фундамент баштап алсак болбойт го деп 83-жылы бир эле класс ачкам, закардион классын. Ошол эми анан насип буйруп ошо 90-жылы ошентип бир эле класс филиал болуп жүрүп, анан эмеге чоң музыкалык мектепке айландым да. Кадимки азыр республикадан каржыланган райондук маданият бөлүмүнүн мектеби. 2 мектеп болуп калды. Райондук балдардын музыкалык мектеби, Кулунду балдардын көркөм музыкалык мектеби деп азыр биздин райондо 2 мектеп бар. Анан келгенден кийин бул жерде дагы мен 10-жылдан баштап директор болуп иштеп калдым. Бардык эме түшүп, ага чейин мугалим, башка жумуштарда жүргөн болсом, кийин анан ойлоп көрсөм, ушул жерден балдарды чыныгы музыкалык сабаттуулугун элдик салттык музыкалык аспаптар боюнча көтөргөнгө шарт да бар экен, мугалимдердин даремети бар экен. Анан атайын мектеп болгондуктан анан ушуга кантип басым жасаш керек. Мына мен комуз эле болгону кыргыздын музыкалык аспаптарынан комуз окулат экен. Анан байланышып бул жерден раматылык музыка эң кыйын музыкант мугалимибиз, музыка мугалими Жаныбек Салибаев деген өзүбүздүн ушул жерден иштеп жүргөн мугалим. Ошонун демилгеси менен Бишкектен баягы кыл кыякчылар менен чопочоор да кийин кирди мектептерге эме болуп. Анан Ооз комуз, Темир Ооз комуз, Жыгач Ооз комуз деп ушулардын бардыгыны кантип жок дегенде балдарга алып келип, кесипкөй мугалимдер келгичекти жөн көрсөтөлү деп бар усталар менен, устаттар менен эметип туруп, алардын баягы жазып, видеозапись, видео жазмаларды алып келип балдарга уктуруп, анан көрсөтүп, муну карасаңар Жыгач Ооз комуз. Муну Кыргызстанга жайылткан биринчи чебер устат аткаруучу жана ушуну кыргыз элине таанытып алып чыккан Шакер Жорабекова эжебиз Алабукадан деп, анан Темир Ооз комуз устаттарды айтып, анан ошону менен биз насип буйруп ошол Жаныбек агай Агахан фонду менен байланышып келдим. Устат шакирт деген борбор ачабыз деп атат, ага мүчө болуш үчүн орто мектептин окуучулары болуш керек экен. Орто мектепте сабак башташ керек экен, 1-класстан. Келиңиз экөөбүз баштайлы, ушул өзүбүздүн аймактан баштайлы деп экөөбүздү анан аяка чалды эле, курска чакырды. Барып анан ошондо жалаң комуз менен сабак өтүүнүн жол жоболору, ыкмалары, анан усулдары, усулдук китептер, анан эгер силер ушуну 1,5 жыл жакшы өздөштүрсөңөр, эгер 1-класста 30 окуучу болсо, 30 комуз жасап беребиз, акысыз деди. Канча мектепке эгер ошо мугалимди курстан өткөрүп жетише алсаңар. Ошентип анан биз Жаныбек агай экөөбүз бирибиз Тайыр Жолдошев мектебин, бирибиз Лели мектебин алып туруп баштадык. Алар байланышып турду, келип карап көрүшүп, демек баштаса болот экен. Эч качан баланы сенин колуңдан мисалы үчүн муногу жумуш келбейт, же болбосом сенден музыкант чыкпайт, же болбосом бул аспапты өздөштүрө албайсың деген сөздөр туура эмес экендигин далилдедик да. Агай, ушул айылдык окуучулардын музыкага кызыгуусу кандай экен? Кандай байкап атасыз? Алардын динамикасы кандай? Өсүп атабы же төмөндөп атабы? Азыр ошондон бери ошол Устат Шакирт борбору менен иштешкенден бери өстү да. Биз аларга же аспап жеткире албай, же өзүбүз баягы усулдук
emelerimiz жетишсиz болуп ушу салттык музыка дегенде жөнүндө өзүбүз деле кармап деле көрбөгөн аспаптар эми ошолорду ошо Бишкек шаарынан бизге бергенден кийин уста шакирт борбору ошондо окуучулар бир класста 30 окуучу баардыгы толук кармап бирдей шилтегенге көнүшөт экен. Биринчи шилтемдер менен кетебиз. Анын өзү акырын ага чейин бир ай 5 саат 4 саат жөн эле аудио видео үндөрүн угузуп көрсөтүп, анан бизден мурда 2 жыл мурда баштаган экен Бишкек шаарында мектептер. Алардын эмелерин, запистерин көрсөтүп, анан Кочкордон Зайындин Иманалиев агай баштаптыр. Алардын сабак өткөн ыкмаларын, балдардын баардыгын шатырата өткөн. Анан бала деген ушул эмнени баягы уядан ошону көргөнүн алат дегендей. Ошо баардыгында бар да аспап. Биринен бири калгысы келбейт экен, таасирленет экен дагы. Анан ошентип 3-5 класс болуп кетти. Анан жок дегенде ата-энелерге бир классты акырында жыйынтык көрсөткөнү болду. Бишкектен уста шакиртти чакырттык. Баягы өзүбүздүн районо Абдулхак Момунович деп күчтүү Завоо районубуз келип өзү карап чуркап жүрдү. Замакимиз бар эле Раматылык Марпат Жалиловна аябай бул чуркап алар дагы ушуну алып келели, комуздар эгер бизге белекке берсе, мектептерге калса жакшы болот экен дешип чуркашып, анан клубда ачык сабак өтүп бердим. Ата-энелер залда отурушат. Ошол жерден анан салттык музыкалык аспаптарды ата-энелерге көрсөтүп, кандай дейсиздер? Муну эмне аталышын билишет дагы түзүлүштөрүн так ата-энелер ар жерден. Мына биринчи класстардан сурайлычы дейбиз да бөбөктөрдөн. Шатыратып алар мээде айтып, анда кандай сиздер кайсы дагы аспаптарды билесиздер десек, бир анчамчы бир кыякты айтып калган анан жок. Булар шатырата айтып атпайбы, бүтүндөй кыргыздын салттык музыкалык жыгач ооз комуз, темир ооз комуз, кыл кыяк, добулбас, чогойночор, сыбыз. Ушул аспаптардын дегеле музыка сабагынан